иштейбиз. Мага 53 жаш. Мен Москвада иштейм өзүм. Традиционный бизнесим бар, магазиним бар өзүмдүн. Ал жактан деле нималы акча алам. Бирок бул жака келгениmin себеби ушу пассивный доход болуп уктап атып деле акча келе берет экен дегенден ошон үчүн келгенбиз. Биздин спонсорубуз жанакы шоуга кармаган уборщица кыз, ошол бизди алып барган. Жогорку спонсорубуз бул Зарина Турганова жана Кадыров Совет. Мен атым Гита, мен өзүм Москвада бизнес кылам. Менин спонсорум Замира Кожомурова, сизге рахмат. Мен өзүмдүн негизи өзүмдүн прямой спонсорум эжем алып келген да, бирок эжем азыр компанияда только потребитель болуп, мен бизнес куруп кеттим. Менин вышестоящий спонсорум Совет Кадыров жана Зарина Турганова. Сиздерге өтө чоң ыраазычылыгым за то, что ушу мен компанияда иштеп аткандыгым үчүн. Мен просто счетумда азыр 18.400 чем-то бар да, бирок көп эле болмок, бирок мен каждый месяц продукцияны көп сатам, ошондо бизге минусовый кетип кетет да. Вот мен еще бизнесим бар. Россиянын схемасы мындай. Кыргызстанда скидка аркаңан айлык түшөт го, аны скидка менен бербейт. А Россияда айлыгыңан да 20% минус кылып берет. Түшүндүңөрбү? Ошону билип алам. Ким бирөөсүндө элге алтын, ким бирөөсүндө скидка менен алып атам, бул эмне деп ойлобо болот. Продукцияны аябай көп саткандыгы үчүн ошондой арыз болуп калды. Түшүндүңөр кандай жол менен ошо аз акча болуп калганына. Мен бул жака просто Москвадан уже көптөн бери 2 жылдан бери келип болчумун, ошо отдыхать этип калып, ушу Москвада, Кыргызстанга келгеним ушу 1 айда болуп калды. Ошон үчүн папада этип калдым. Азыркы бизнес бул просто эле жөнөкөй эле бизнес эмес. Советбек айткандай, чындыгында оомат экенине мен ишенем, потому что мен мурунку жашоом менен азыркы жашоомду салыштырганда абсолютно 180 градуска жакшы жагына өзгөрдү десем болот. Бизнес болгондо бул мен азыр просто Москвадан иштеп атам да, Кыргызстандан дагы уже командам түзүлүп атат. Могу 1 айдын ичинде уже жакшы эле болду. Азыр мен кишилердин көп эле отурса керек бул жакта. Менде Италияда бар. Уже алар продукция ичип атышат. Египетте бар, просто интернеттен тапканда мени табышкан азыр өздөрүчү. И вот Турцияда недавно 12 лира чыгып калыптыр. Вот ошон үчүн баарыңарга ийгилик Саламатсыздарбы? Мен атым Семетеева Яна. Прямой спонсорум кайненем. Менеджерим Тагаева Зумрат. Жаңы супервайзер болдум. Декабрь, январь где-то 60 миңден ашыгыраак зарплата. Саламатсыздарбы? Менин атым Кожомуратова Ирина. Менин спонсорум менин мамам Кожомуратова Замира. Негизи бул бизнесте мен активный деле эмесмин. Башында ошол иштеп аракет кылып аттым. Андан кийин таштап койдум. Анан бизнес ачтым. Анан госслужбада иштедим. Маникюрду үйрөндүм. Ошентип эле жүрөм на самом деле. Бирок акыркы убакта баардык ушу башыңан өткөн нерсең баарын ойлонуп өткөнсүң. Надо тебе, не надо ли туда энергию и время тратить деп. Анан мамамдын тапкан акчасын көрүп атам да. Андан кийин мамам болсо ушу башынан баштап эле иштегиле, компания жакшы, продукция жакшы, уят болбойсуңар деп эле келатат. Анан ушу мамамды да көтөрмөлөп, өзүбүз да көтөрүлүп, ушу байкем экөөбүз буюрса бул компанияга келип иштейли деп чечтик. Чынын айтканда, мен бая ошо иштеп жүргөндө көрсөм зарплата чыгып калыптыр. Мен аны билген деле эмесмин. Недавно ошол ал акчаны алдым. 30 миңге чыгып калыптыр. Мен даже вот не знала, да. Поэтому